Мен берейин деген суроону мен астында коллегам Бакыт Сүйөнч берип кетти. Андан сырткары суроо форма 2 деген болобу, болбойбу? Болбойт. Форма 2 деген болбойт. Мен учурда ошо пайдаланып Тынчтык Ыбрайымович сизге суроом бар эле да. Кече барганда дагы ошол баары сурап атышат да кандай болот экен деп. Жетекчилик. Азыр дагы жогоруда мен коллегаларым суроо берип өттү. Кимдер мына мисалы үчүн азыр айтып атасыздар, эгер бюджеттен каржыланган мекемелердин жетекчилерине мен макулмун, алар барбаса. Бирок өзүн өзү каржылаган мекемелерге эмнеге болбойт? Борбордук шайлоо комиссиянын ою жетекчилер кызматын бошотуп, ошо элеген кызматын бошотуп, анан кийин шайлоого барыш керек. Ошондо тактоо иретинде жетекчиси, орун басарлар бүт баары бара албайт да шайлоого, туурабы? Орун басар дагы ал жетекчи болуп саналат да. Мен айтайын дегенимде, бул эгер шайлоодо кадыры болсо, моундай барса деле өтөт да, анан жетекчи болгондо эле эгер анын кадыры болбосо, анда деле мисалы үчүн болушу мүмкүн эмес да. Ошого мен ойлойм, негизинен мына жогоруда баягы депутаттардын деңгээли жогору болуш үчүн мен ойлойм ошо жетек ар бир тармактан барса жакшы болот эле да. Себеби ал жерде ошол шаардын же айыл өкмөттүн көйгөйү чечилет да. Анан бүгүнкү күндө өзүңүздөр көрүп атасыздар. Кимдер барып атат? Мен ойлойм, ал жерде ресурс деген бул билбейм, өзүбүздүн практикадан деле көрүп атабыз да, биринчи адамдын кадыр баркына карайт. Онун иштеген ишине карабайт да. Ал эгер ошондой эмгек сиңирген болсо, аны жөн эле колдошот. Аны эгер эмгеги ал жерде кадыры жок болсо, ал иштеп аткан болсо деле аны колдошпойт да. Бул эгер карап көрүңүздөр, бул менин сунушум. Мүмкүн орун басарларга мындай бир мүмкүнчүлүк берсек жакшы болот эле да. Мына кечегиде барганда баары ушул суроо көп болуп атат.